Ашырбек Мойдонович, бюджеттің тартыштығы бойынша біз өте көп айтабыз, сіздер дағы мойныңыздарга аласыздар. Кыргызстандын бюджетін мен бір организмдей кабыл алам да. Ар бір организмде өзіңіздер жақсы білесіздер, паразиттер бар. Менің жеке ойым, біреуні қапағылым келбейді. Бірақ біздің бюджеттің паразиттері бұл мамлекеттің үліші бар компаниялар. 2 ай мурда мен бұл маселени көтөргөм, СДПК фракциясы да өзүнүн отурумунда карады. Ушул күнгө чейин ошол компаниялардын жетекчилерине эч кандай баа берилген жок. Жумуштан эч ким бошотулган жок. Эмне себептен? Эмне деген мамлекет биз? Эмне деген мамиле ошол кишилердин? Эмне деген жоопкерчилик? Мен эч качан ишенбейм да, пансионаттар зыян менен чыкты дегенгечи. Бир эле мисал, мына Коргоо министрлигине караштуу Семетей деген мейманканасы бар, 7 кабаттуу. Bir жылда 50 000 сом пайда менен чыгыптыр. 50 000 сом бул bir күндө түшө турган акча. Ошондуктан мына Ашырбек Мойдонович, канча деген маселени көтөрөбүз, көпчүлүк учурда сиздерден жооп жок да. Бул кайра эле жогорку кеңешке жасаган, жогорку кеңеш депутаттарына жасаган мамиле. Азыр мына жогоруда коллегалар айтып кетти. Алмаз Сатиевич айтып кетти, мектеп боюнча 5 миллион керек экен эле, эми азыр талкаланып бузулуп жок болуп атат. Бизде саясат ошондой болуп калдыбы? Ушул баягы вредительство менен заниматься этиш керекпизби? Кичине мынандай эффективдүүлүк жакты дагы карагыла да. Эгерде мурда миллиарддаган, миллиондогон пайданы алып келип аткан компанияларга жаңы жетекчи койдуңуздар, ал наоборот миллион, миллиард деген зыянды келтирип атсаңыз, зачем аны кармайсыңар ордунда? Кетиргиле, керек болсо кылмыш жолуна тартып, камап койгула. А эгерде бирөө саясатчылардан, депутаттардан бир туура эмес критика айтып койсо, артынан түшүп аласыңар. А мамлекетке миллиард деген зыянды алып келип аткандарга, аларга эмне, мамлекеттик сыйлык берейликпи, же батыр намын берейликпи? Уят, Ашырбек Мойдонович. Ушул маселени коюңуздар да. Кичине мынандай бир патриот сезим да болуш керек. Билбейм мен, себептери балким субъективный себептер бар. Но буну карабасак болбойт. Рахмат.